Adam kaçan özgөрөt desеңиz, kaçan işengen adam aldap ketse, taştap ketse. Misалы, çörөбүздөн эле күбө болсок, бирөө үйлөнөт, 2-3 жыл жашайт, анан ажырашып кетет. Бир баласы менен, 2 баласы менен аял башка жерде, күйөөсү башка жерде. Аял дагы жакшы акча тапканды баштайт, жакшы жашаганды баштайт. Күйөөсү дагы башкага үйлөнүп, жакшы жашап атканда күбө болуп каласыз да. Бул факт келтирүүдөн айтуудан максат булардын 1000ден 1 ушундай жашап кетет. Бирок өтө көбү жаман жашайт, корчулукта жашайт. Адам качан өзгөрөт? Ишенчи сынганда өзгөрөт. Ишенген адамдары, ишенген бир туугандары, ишенгендер алдап кеткенде, сатып кеткенде, чыныгы жүздөр ачылганда адам ошондо өзгөргөндү баштайт. Эгер бул жакшы жака болсо жакшы, жаман жака болсо өзгө гана зыян болот. Ошондуктан проблемалар көп келет башыңызга. Жашоо экен, келет, кетет, келишти, кетишти, биз дагы келебиз, кетебиз дегендей проблемалар ар түрдүү болуп келе берет. Бирок ошолордон Аллах төбөтүүнү насип этсин бардыгыбызга.